Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Et-tahirin et-tayyibin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerin nazarыңыздар Asr сүрөсү inşallah. Asr сүрөсү дагы Мекке сүрөсүнөн болуп эсептелинет. Мекке сүрөсүндө бая мурунтан айтып келатабыз. Мекке сүрөсү дегенде мушриктер момундарга болгон каршылыгы тууралуу айтылат. Бул өтө кыска сүрө болуп эсептелинет, 3 аяттан эле турат. 3 аяттын ичинде негизги эле адам баласынын бүт өмүрүн бардыгын камтыган, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек деген бардык суроонун бардыгына жооп берип коюп жатат да. Жана дагы кайсыл эле инсан бактылуу болот, жана дагы кайсыл инсан бактысыз болот деп экиге бөлүп коюп атат. Кантип кутулса болот бактысыздыктан, бул дүйнөдөгү бактысыздыктан, акыреттеги бактысыздыктан кантип кутулса болот, жана да кантип ошол бактылуулукка жетпей калыш дагы мүмкүн ошого жетпей калат. Кандай себептер менен бактысыз болуп калат деген сөз. Аллах Таалам бул сүрөнү баштаганда эле биринчи эле касам ичет. Касам ичкенде заманга касам ичет. Аср деген сөз бул бир кылым деген мааниде берет, негизичи бир кылым. Бул дегени бул бир кишинин өмүрү деп да айтышат. Бир киши мисалы 60 жыл, 70 жыл жашаган болсо, ошол бир кишинин өмүрүнө касам айтып атат. Же болбосо 100 жылга касам айтып атат. Же болбосо асыр намазынын өзүнө касам айтып жаткандыгы ыктымал бар. Же болбосо ушул адам баласы адам жаралып, адам баласынын акыркы өтө турган перзенти бар, ошол замандын бардыгына бирдей касам ичкен дагы ыктымал бар. Буну эмнеге себептен айтып атат? Себеп дегенде бул айта турган сөздүн өзү, мындан кийинки келе турган сөздүн өтө орчундуу экендигин түшүндүрүп атат да. Вал асри касам ичти, эмнеге? Асырга касам ичти. Эми асырды айттык, кандай болушу мүмкүн? Касам ичкенден кийин Аллах Таала бир орчундуу бир маселени айтат да. Эмне дейт? Иннал инсана лафи хуср. Албетте бүткүл инсан. Адам алейхиссаламдан тартып акыркы адам баласынын перзенти келет, акыркы өлө турган, ошого чейинки бүткүл инсандын бардыгы өкүнүчтүү болот. Негизи эле бул дүйнөгө келдиңби, болду, өкүнүч үчүн келдиң. Кандай эле перзент келбесин, бардыгы өкүнүч үчүн келди деп атат. Мындайча айтканда, адам баласы турпаты менен эле келгенде эле эмне үчүн келген экен? Өкүнүч үчүн келген. Өкүнүчтө калышлык үчүн. Мисалы, кээ бир адамдар айтып калат да, мен дейт Кудайдан суранган эмесмин, мени жаратсын. Мени жаратып койду, эмнеге мен келип алып эми буяктан аракет кылып, баягындай бир бейишке аракет кылышым керек, бир жакшы иштерди кылышым керек. Мен каалаган эмесмин, эмнеге мен бул нерсени аткарышым керек? Негизи эле эмнеге менден эгерде сураса, мен келбейт элем дейт да. Эгерде, паланчайып, сен бул дүйнөгө келгиң келеби? Жаратайынбы сени? Паланчайып, түкүнчөйүптүн баласы болгонго каалайсыңбы? Дегенде мен жок деп айтмакмын дейт да. Ошондой ой кетет да. Көпчүлүк адамдарда бар нерсе булчу. Бардыгыбыз эле айтабыз. Мен ушундай качан айтабыз да, кача бир кыйчылыкка келип калганда, кыйналып, башың жетпей, ушул нерседен кантип чыгам деп бир карасаң күнүнө эле кайталанат да. Проблемаң бүтпөйт, күн эртең менен чыкканда ошол проблема башыңда турат. Башыңды немеге жаздыкка койсоң деле ошол проблемаң башыңда турат. Айлан кеткенден кийин айтасың да, мен бул дүйнөгө келбей эле коймокмун депчи. Бунун жакшылыгы деле кереги жок эле. 5 бар десеге 5иң деле кереги жок дейт да. 5иң деле ушунчалык даражада эмне баягы жерден адам баласы бул дүйнөдө неметип калат да, өкүнүп калат. Ошону айтты. Иннал инсана лафи хуср. Бардыгы хусурдасыңар. Проблема бардыгы. Бүт барыңар. Пайгамбарлар дагы. Пайгамбар исключение эмес. Бардыгы ушундай болуп төрөлгөн. Анан кандай далилиң барбы десе, далилибиз бар. Далилибиз бар. Мисалы, Аллах Таалам
мындай бир ушундай небелер суроолор келип калбашлыгы үчүн башка бир аяттарда Аллах Таалам бизге мындай деген нерселерди айтып койгон да. Азыр таап алайын, а? Astagfirullah өтүп кеттим. Wa yaqulul kafiru qiyamат. Qiyamат. Ал жерде бейишке тозокко бөлүп атат. Ю'рафул мужримуна бисимахум дейт. О, күнөөкөрлөр мо пешенесинен эле билинип калат дейт. Пешенесинен эле күнөөкөрлөр билинип калат. Ю'хазу бин наваси вал aqdam. Алардын пешенесине мо скальп деп коюшкан, индеистерди билесиздер, баягы кишини өлтүргөндөн кийин скальпин алат го, мо чекесин кесип алат. Кесип алып анан баягы чачынан кармап алып, деп кыйкырып атына минип алып ушундай неме кылат. Ошол могу жерде не дейт? Скальп, навасы дейт. Ошол навасысынын, баягы чекесинен кармап алып туруп баягыны сүйрөп кетет тозоккочу. Анан баягы сүйрөп баратса, биякта дагы бирөөсү көрүп калып баягы жерден тиги периштеден качыш керек экен деп алып качып баратса, экинчиси келип туруп бутунан кармап алып тартып кетип баратат да. Элестеттиңерби? Ушундай болуп аткан кезде капыр айтат дейт, капыр. Баягы жерден ушинтип карап алып туруп, "Я лайтани, о, күнтү тураба, мен туруп бир топурак болуп калсамчы? Топурак болуп калганымдачы? Мен топурак болушлугумду ыктыяр кылып тандап алганымдачы" деген сөз да. Буга каалайсыңбы инсан кылып жаратайын? Же болбосо бир топурак кылып жаратайын? Же болбосо бир чымчык кылып жаратайын деген ыктыяр берилгендиги үчүн ал ошол сөздү айтып атат да. Ошондой ыктыярда ал жок, мен адам болом. Адам болсо биринчи кандай болот деген суроолу берген да алчы. Мисалы да, примерно көрөлүк да. Ой, адам болуп жаралсаң момундай жыргалдар бар, ушундай нерселер бар. Ой, жер жүзүндө жыргап жүрөсүң, тигиндей мындай деген сөздөр реклама кеткен да. Анан адам болуп алган. Адам болуп алган. Ошол сөздү айтып атат, капыр айтат дейт. Ошол кезде мага ыктыяр берилгенде мен топурак болуп калмакмын дейт да. Бул менин сөзүм эмес, бул Куранда айтылып атат. Андыктан бул жерде иннал инсана лафи хуср деген сөздүн мааниси чыгып атат да. Адам баласы жаралган да эле эмне? Өкүнүч үчүн жаралган. Ошентип я лайтани кунту тураба деп айтууга жаралган дейт. О Кудай, ушу мен адам болбой эле бир топурак болуп калганымда сенин алдыңда азыр келип жооп берип отурбайт элем. Менин периштелер келип чекеммен кармап алып туруп тозокко сүйрөп кетпейт эле деген өкүнүчтү айтып атат. Бирок бир гана адамдар, ушундай бир адамдар бар дейт, ал өкүнүчтөн өздөрү куткарат. Ошол өкүнүчтөн, ошондой кунту тураба дебешликтен кыяматка барып ар бир адам сүйлөп жүрбөшлүгү үчүн могул нерселерди кылуу менен, аткаруу менен ал нерседен өзүн өзү сактайт деген сөз. Неге? Иллалладина, ушундай бир адамдар аману, ыйман келтирген. Жана да айттым го, Аллах Таалам не деди? Бир адамды, Кудай, сен бар экенсиң го? Сен жалгыз экенсиң го? Деп ыйман келтирген убакытты Аллах Таалам баалап жатат да, айтып атат. Иллалладина аману, ыйман келтирген адам өткөн чакта. Бир жолу ыйман келтирдиңби, мойнуңа Кудайга ыйман келтирдим деген сөзүңдүн негизинде нелер? Ва амилус салихат, жакшы амалдарды кылган. Намаз окуган, намаз мойнуңа милдет болуп калды. Ажылыкка баруу, орозо карма, бай болсоң кедейлерди кедейчиликтен чыгар. Ой, башы түшпөй, баягы түйшүгү түшпөй жүргөн адамдарды издеп тап. Мен бай болуп калдым эле деп эле жыргап эле жүрө бербей, акыры изде. Умар разияллаху анху не кылчу? Түндөс чыгып ошондой адамдарды издечи да. Ошондой адамдарды издечи. Бир жерге барып калса, бир дубалдан үндөр чыгат. Бир балдардын ыйлаганы. Ал окуяны билесиздер, машалла. Ошентип адамдарды издеп атат. Проблемасын издеп жүргөн адамдар дейт. Амилус салихат, жөн эле намаз окуп алып жүрө бербей, бай болсоң. Ошондой адамдарды, кедейлерди табып, проблемасын чечип берген адамдар, зекетин берген адамдар, ажылыктан калбаган адамдар, ошондой жакшылык иштердин баардыгын куткарган адамдар өздөрүнү ошол өкүнүчтөн куткарып кетет дейт. Жана дагы айта кетишүү нерсе, кыяматка барганда
момундардагы бул дүйнөгө кайтуусун суранат Кудай Таалага, жалынат. О жараткан мени бул дүйнөгө кайрадан кайтарчы. Болбосо намаз окуган адам, алхамдулилла гарантиясы бар, бейишке киресиң дегенче билетти алып алган да, бейишке кир. Бирок бул дүйнөгө кайрадан кайрылып келүүнү суранган дагы пенделер болот дейт. А неге суранасың десе? Бул дүйнөдө көптөгөн жакшылык, байлыктарын калтырып кеткен адамдар болот да. Байлыгы калып кеткен. Көп байлыгын берип, соун алган, бирок канча деген ошол берген байлыгын караса, калтырып койгон байлыгы андан 100 эсе көп да. Ошол калып кеткен байлыгымды дагы мен садака кылып, бир жолу бирөө келип алып менден карызга акча сурады эле. Байке 45 000 сом керек болуп атат. Момдай бир проблемам болуп атат. Чечип алайынчы. Ошого бир жардам берип коюңузчу десе, ойлонуп туруп, эртең мага бирөөлөр акча бериш керек эле, ошолор акча беришсе, мен сага берем дейт да. Анан кийин сүйүнүп алып кеткен баягы эртеге иншалла бунун акчасы кайтып келе турган болсо, буга ошол акча тийип калса мага берет экен деп. Эртеси саат 11-де сүйлөшүп алышкан, 11-де звонт этсе, баягы жерден телефондо оңой берет экен да. Баягы айткан акча келбей калды деп коет да. Ошол адамды табып, ошол 45 000 сомун берет элем деген Кудай Тааладан үмүт кылып сурангандар болот да. Ошол адамды табып туруп, ошол 45 000 берип туруп, үстүнө дагы кошуп берип туруп, проблемасын чечип туруп, берип коет элем. Кудай ушу 1 секундда болсо дагы бир жардам, бир ушул сөзүмдү кабыл кылчы деп суранып Кудай Таалага жалдыргандар болот да. Ошол күн жетпесин. Я лайтани деп жүрбөйлүк да. Жана ватавасау бил хакки. Бири-бириңерди акыйкатка чакырган адамдар. Бири-бирин акыйкат. Акыйкат эмне? Бул ислам. Дин ислам. Көп эле учурларда биз мусулман болгонубузга неметип кетебиз да, арданып кетебиз. Уялып кетебиз. Кээ бир учурларда биздин акыбалыбызды көрүп алып, биздин кыйынчылыктарыбызды көрүп алып, башка бир имансыз адамдардын жашоосун көрүп алып, не суктанып, өзүбүз мусулман болуп кеткенибизге уялып кетебиз да. Арданып кетебиз. Ошондой болбошлук үчүн бири-бириңерди чакырып тургула дейт. Бири-бириңерди акыйкатка чакырып тургула дейт. Бир сахаба айтат, Алланын элчисинин сахабалары дейт, экөөсү бири-бири менен жолугуп калса дейт, бир жерде сүйлөшүп отуруп калса, кетерден алдын бири-бирине моул сүрөнү окуп, жакшылыкка чакырып, иманда бекем бололу деп алып туруп кетет эле дейт да. Бири-бирине вал асри иннал инсана лафи хуср деп эскертет. Адам баласы өкүнүч үчүн жаралган булар. Иллаллазина аману, бир гана иман келтир. Алхамдулилlah көз иман келтирдик. Амилус салихат, алхамдулилlah сен намаз окуйсуң, мен да намаз окуйм. Ва тавасау бил хакки, акыйкатка бири-бирибизди чакырып туралык. Бул нерседен тайып кетпейлик. Исламдан кол жууп калбайлык. Балким ошол мусулман болгондон эмне кылышат? Булар сыймыктанат. Төшүн көтөрүп, мен мусулманмын деп айта алат дейт. Кайсыл эле жол дейт. Туура, бутуңа кийген бир шлепка кийип жүрөсүң, бир жыртык бир шымды кийип алгансың, канча 10 жылдан бери кийип жүргөн бир көйнөгүң бар, акыбалың жаман, туура, кыйынчылыгың толтура, карызың толтура, бирок сүйүнөсүң да. Мен мусулманмын депчи. Арданбайсың. Сүйүнөсүң, мактанасың, мен мусулманмын, алхамдулилlah бара турган жерим бейиш деп. Ватавасау бис сабр. Ушундай кыйынчылыктар болуп калган кезде бири-бирин сабырлыкка чакырган адамдар дейт. Башына түйшүк түшүп калган болсо, менде проблемам болуп атат десе, жок дегенде колуңдан келбесе, дуа кыл ага. Бул айтат, сизден деле мен үмүт этет да, бир жакшылык бул проблемасын чечип алайын, бир 500 сомдук проблемасы бар да. 500 сом берип турасыз, могу бүтүрүп алайын десе, ошо 500 сом сиздин чөнтөгүңүздө жок да. Не кыласыз? Ачыгын айтасыз да. Кечиресиз, менде да 500 сом жок болуп атат. Болгонунда берет элем деп, бирок сабырдуулукка чакырасың дегени бири-бириңди. Не кыласыз? Ватавасау бил хакки ватавасау бис сабр. Мына ушул 4 амалды аткаруу менен адам баласы өзүнү өкүнүштөн не кылат дейт, куткарып алат. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Рабби яссир ва ла туассир, сахил алейна кулла асир бирахматик. Аллахым разы болсын сіздерден.